Салам достор, өлкө башчынын Орусияга болгон иш сапары, түндө кабыл алынуучу салык төлөмдөр, келечекти ойлогон депутат жана башка ушул сыяктуу кызыктуу маалыматтарды сиздерге кененирээк айтып берем. Кеттик анда. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Москвага болгон 2 күндүк расмий иш сапары башталат. Иш сапардын алгачкы күнү Жапаров орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Расмий жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тартып, соода-экономика, маданий жааттагы карым-катнаш, ЭАЭП алкагындагы интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерге чейин сөз болоору жарыяланды. Кыргызстанга гранттык жардам бөлүү боюнча маселе каралат. 2020-жылы 20 миллион доллар бөлүнбөдү беле. Дагы гранттык каражат алуу боюнча сүйлөшүүлөр болот. Андан сырткары Евразия өнүгүү фондунан жеңилдетилген пайызда 100 миллион доллар грант алуу маселеси бар. Газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт, деп билдирди Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтү жана парламентинин жетекчилери менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын мүчөлөрү менен жолугат. Салык кызматы элдерге жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Күндүз колуңуз бошобосо, салыкты түндө да төлөй аласыздар. Өлкөдөгү бардык юридикалык уюмдар, дыйкан чарбалар, эл аралык уюмдар, Кыргызстанда иш алып барган чет элдик фирмалар салык декларациясын 1-мартка чейин тапшыруу керек. Ал эми мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер жана патенттик негизде иштегендер, автоунаасы барлар, кыймылсыз мүлк ээлери салык декларациясын 1-апрелге чейин тапшырууга милдеттүү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдирди. Ошондой эле күндүз салык декларациясын тапшырууга убактысы болбогондор үчүн салык кызматында кабыл алуулар дем алыш күндөрү түнкү саат 12:00 чейин уланат. Күн жылып, каар эрий баштады. Абайлагыла, ашууларда кар көчкү. Кечээ күнү саат 19:00 чамасында Бишкек-Ош жолунун Шаркыратма тилкесинде 223 чакырымында жалпы көлөмү болжол менен 11200 куб метрди түзгөн кар көчкү түшкөн. Ал кар көчкү 3 саат ичинде тазаланып бүткөн. Кайра 24 февралга оогон түндө ошол эле тилкеде 224 чакырымда көлөмү 9000 куб метр кар көчкү түшкөн. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып, таңга маал жол тазаланып бүтүп, жабыркагандар катталган жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарышка түшкөн партиялар. Дагы 4 саясий партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу арызын тапшырды. Республикалык Улутман партиясы, Кыргызстандын элдик патриоттук партиясы, Тынчтык жана Айкөл Кыргызстан билдирүү жазашты. Бул тууралуу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ошентип жарышка 25 саясий партия катышууда. Сиз Телеграмга катталсаңыз, керектүү маалыматтарды сактаганды унутпаңыздар. Эми Телеграмдагы жазышуулар автоматтык түрдө өчүрүлүп турат. Телеграм мессенджериндеги жазышууларды эми автоматтык түрдө өчүрүүгө болот. Ал эми тайпадагы мындай кызматты администратор гана кошо алат. Жазышууларды автоматтык түрдө өчүрүү кызматын кошкондон кийин чаттагы маалыматтар 24 сааттын ичинде же 7 күндүн ичинде жоголуп кетет. Колдонуучу мөөнөттү өзү тандайт. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Бийлик башчылары мандатын тапшырып берүү бул чоң эрдик. Жаштарга орун бошотуп берүү максатында Жогорку кеңештин депутаты Максат Саберов мандатын тапшырды. Бул туурасында ал өзү бүгүн жалпы жыйында маалымдады. Максат Саберов Республика Ата журт партиясынын мүчөсү. 2015 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты болуп келет. Өткөн жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Республика партиясы менен катышкан. Буюрса, бош орундарга жаштар келет деген үмүт менен бүгүнкү жаңылыктарды аяктайбыз. Амандыкта көрүшкөнчө.